Мында келгендер ар бир жумушчу өз ишин дыккаттык менен жасап жатканына күбө болот. Кызматкерлердин бири Туаса Көзазиз Райхан Усманова Жалал-Абад шаарына келип атайын окуу жайда билим алган. Кийин өзү Көзазиздер жана дүлөөлөр коомуна мүчө болуп 40 жылдан бери тигүүчү болуп иштейт. Эки уул бир кыздын энеси көзү көрбөсө да колдору көнгөн туюу сезим аркылуу төшөнчүлөрдү мыкты тиккен дасыккан чеберге айланган. Төшөк тигишет, анан спец одеждаларын тигишет, халаттарды, постельный белье тигишет, матрас тигишет. Міне заказ кылса, ошону качественный кылып тигишет кыздар жакшы. Жалал-Абад окуу өндүрүштүк ишканасында 42 адам иштейт. Мында жууркан төшөк, жаздык матрастар жана брезент колгаптары, медициналык халаттарды тигишет. Аны менен катар ооруканаларга керектелүүчү керебет, мектеп окуучулары үчүн парта, стол, стулдарга чейин жасалат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар тиккен үчүн баалары да салыштырмалуу кымбат. Бирок ошого жараша сапаты да жогору. Организацияга өзүңүздөр көрүп турасыңар, баардыгы майып адамдар экен, укпайт экен. Андай эмелер ошоңо карабастан все равно буларды жасап аткан эмелери баардыгы качественный. Биз ар жылы алабыз. Ошондой буларга рахмат. Сооп иштер кылып атат мына. Жетекчиликтин айтымында тигүүчү машиналардын эскилиги жеткендиктен жаңы машиналарга муктаждыктар бар. Швейный машинкаларыбыз кээ бир мезгилде жетишсиз болуп калат. Себеби мына өкмөт тарабынан 2 жыл мурда бизде ошо тигүүчүлүккө кыздарды бесплатно окутуп, үйрөтүп кетти. Ошондуктан азыр бардык майыптар кыздарыбыздын бардыгы иш менен камсыз бололу деп мага күндөн күнгө келүүсү өсүүдө. Жумушчулар үчүн ишкананын жанынан 2010-жылы түзүлгөн Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциясы тарабынан үй салынган. 2012-жылы 20-апрелде Көзазиз жана угуу мүмкүнчүлүгү чектелген 40 жаранга батирдин ачкычы тапшырылган. Турак үй менен ишкананын аралыгы жакын болгондуктан жарандарга ыңгайлуу. Бир маал шаардык кайрымдуулук борборунан ысык тамак берилет. Жалал-Абад шаардык Көзазиздер жана дүлөөлөр коомуна 190 жаран мүчө. Аталган ишкана 2000-жылы ачылган. Мындан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн эмерек жасоочу цех да бар. Азырынча ал цехте 4 адам иштейт. Жумушчулар бир гана өздөрүн каржылабастан мамлекетке да салык төлөп, коомго пайдасы тийип келет. Элиза Жолтоева, Бибек Жумабаев, Жалал-Абад шаары.